Каармандар, сиздер Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын түз ободо угуп жатасыздар. Мына бүгүнкү учурда бардык ведомстволор, министрликтер 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарып жатышкан мезгили. Бул учурда бажы кызматынын ишмердүүлүгүнө абдан чоң көңүл бурулат. Анткени бюджеттин киреше бөлүгүн жана өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыз кылууда бажы кызматынын орду чоң. Эмесе биз бул кызматтын 2022 жылдагы ишмердүүлүгү тууралуу кеңири маалымат алуу үчүн студиябызга Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Исабеков Самат Сатаровичти чакырдык. Самат Сатарович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз, урматтуу радио угуучулар. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Анан келген мейманыбызга дагы мына ушул 2022 жылдын жыйынтыгын сурайлы. Азыр анткени ведомстволор, министрликтер жогоруда сиз белгилеп өткөндөй эле 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарышууда. Сиздин бөлүмдө 2022 жылы кандай жетишкендиктер болду? Эң негизгиси план аткарылдыбы? Чоң рахмат сиздерге, студияга чакырганыңыздарга, сиздерге дагы кирип келген жаңы жылда жаңы ийгиликтерди каалайм. Ошону менен бирге кыргыз элине дагы жалпы журтка аманчылык, эсенчилик, тынчсыздык каалайм. Быйыл өткөн жылы 2022 жылы бажы кызматы дагы эле баягы уланып келген пандемиялык шартта алгоритмдин негизинде иштедик жана алгоритмдин чектөөлөрүнө биз дуушар болдук. Негизи эле пандемия мына 2022 жылдын 31 декабрына чейин уланды. Мынакей 1 январдан баштап бизге карата кирип келаткан жүктөргө чектөөлөр жартылай алынды. 23 жылдын март айынан баштап эми Кыргызстандагы башка мамлекеттерге, өзгөчө Кытай мамлекетине экспорт товарларын дагы жиберүүгө толук мүмкүнчүлүк алат. Ал эми ушу 22 жылдын планын аткарууда биз абдан көп мындай тобокелчиликтерге да дуушар болдук. Тобокелчиликтердин көп эле мындай басымдуу бөлүгү, негизги бөлүгү бул эми баягы Россия менен Украина мамлекеттеринин ортосунда болгон саясий аскердик абалга дагы түздөн түз байланышы бар. Андан сырткары доллардын курсунун өсүшү дагы бир топ өзүнүн таасирин тийгизди. Ар бирин эсептеп отурсак, баягы ар бир жерден баягы 7 миллиард, 8 миллиард, 2 миллиард, 1,5 миллиард сомдой биз баягы кирешелерибизди өз убагында таба албай дагы калган учурларыбыз болду. Кечиресиздер. Ал эми ЭЭП мамлекеттерине баарына маалым болгондой биз жалпы бажы биримдигине кирген мамлекеттердин ичине бизден кеткен поштананын 1,9% гана алабыз. Ал поштаналар учурунда биз аз берип көп алчубуз. Өткөн 22 жылы көп берип аз алдык. Ошо көп бергенибиздин бирден бир себеби ошо 4,5 миллиард сом ашык бердик. Эми жалпысынан ушу мамлекеттик бажы кызматы 2022 жылы бажы төлөмдөрүн республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнө чогултуп берүүдө планды ашыгы менен аткардык. 2022 жылдын январь-декабрь айларында берилген бажы төлөмдөрүнүн түшүүсү болжолдуу пландык көрсөткүчтөр берилген 73,7 миллиард болуп дагы бекитилген. Аны биз 74,3 миллиард сом өлчөмүндө бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн биз камсыз кылып белгиленген планды 100,8%га аткардык. Же болбосо 604 миллион 800 миң сомдук өлчөмдө көп чогултуп бердик. Жакшы экен. Бул 21 жылдын ушул мезгилине карата бул сумма 46 миллиард 900 миллион сом болчу берилди. 48 миллиард 400 миллион сом план коюлган болчу көрсөткүч. Тагыраак айтканда ушул жылы 12 айда биз 27 миллиард 400 миллион сомго
былтыркы жылга салыштырмалуу көп чогултуп бердик. Ал эми өсүү темпи 158,5% түздү. Эми мамлекеттик бюджетке бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүнүн көрсөткүчү 2017 жылдын ушул мезгилине салыштырсак 40 миллиард сомго көп бердик, чогултуп бердик. 2018 жылга салыштырмалуу 32 миллиард 500 миллион сомго көп чогулттук. 2019 жылга салыштырмалуу 31 миллиардка көп чогултуп бердик. Жана бажы төлөмдөрүнүн түшүүсү мындай көрсөткүчү Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын эгемендүүлүктү алган жылдан тартып 31 жыл ичинде бул тарыхта болуп көрбөгөндөй көрсөткүчтү камсыз кылып бердик. Жана бул иштин сапатынын негиздүү жакшырганы тууралуу кабар берет. Жакшы экен, ардактуу радио көрөрмандар, биздин уктуруу түз эфирде жүрүп жатат. Эгер студиянын коногуна сиздердин сурооңуздар болсо, биздин 39-21-90 жана 39-19-33 телефондор аркылуу байланышка чыгыңыздар. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook'тагы расмий баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат. Ал жака дагы суроо, пикир сунушуңуздарды калтырсаңыздар болот. Эми Самат Сатарович, мына 2022 жылды бажы кызматы абдан жакшы жыйынтыктаптырсыздар. Демек, эгемендүүлүктүн жылдарынан бери мындай план аткарылбагандыгын дагы жогоруда айтып өттүңүз, эң жогорку көрсөткүч менен чыккан экенсиздер. Мына ушундай иштин жакшы ыргагына, анын мындай натыйжасына кандай бир факторлор таасир этти? Туура айтасыз. Эми кээ бир учурларда баягы аткарып келген убактылар болду, бирок дээрлик мындай жогорку деңгээлдеги бийик көрсөткүч тарыхта болгон эмес. Биз дагы анализ жүргүзүп баягы өсүү темпин ар дайым ай сайын анализдеп карап турабыз. Бул негизи бул өсүшкө жетүүнүн бирден бир мисалдары болуп мен айтар элем. Бажы кызматында тариздөө жайлары бар. Жүктүн келишине карата бажылык администрациялоонун тариздөөнүн жогорку деңгээлге өсүшү. Эми баягы жалпы коомчулукка дагы эл журтка дагы мындай жалпак тил менен айтканда мурда ар бир келген жүк ташуучу унаадан мисалга да 1000 сомдон алына турган болсо 22 жылы 3000 сомго көтөрдүк деген көрсөткүч. Жалпы эле бажылык иштерге байланышкан учурларда биз негизги баягы башка кызматтардан айырмаланып сырткы факторлордон көз карандыбыз. Кирген жүккө байланыштуу биздин иш мүнөзүбүз. Жүк кандай келсе ошого жараша ар бир келген жүктү тыгыр карап, баардыгын текшерип, мыйзамдарга тууралап, ылайыктап, андан кийин тариздөө жайларында бажы кызматынын бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн камсыз кылуу иштери жүрдү. Толук мүнөздө жакшы деңгээлде жүрдү деп айтсам болот. Эми 23 жылы дагы биз мындан аркы дагы иштерибизди кеңири колдонобуз. Жана өсүш мындан дагы жакшы болуш керек деген оюбуз бар. Себеби март айынан баштап жүктүн келүүсү, көлөмү мындан дагы көбөйөт деген ойдобуз. Ишеним бар турбайбы? Ишеним бар. Эми калктын ишеним деңгээлинин жогорулашында бөлүмдөрдүн көрсөтүлүүчү кызматтарды автоматташтыруу, деги эле санариптештирүү жаатында бажы кызматында кандай иштер аткарылып жатат, алар кандай натыйжасын берип атат, ишке ашкан болсо ошол тууралуу айтып берсеңиз. Туура айтасыз. Биз азыр жалпы эле мамлекеттик органдарда, негизи эле мамлекеттер арасында, анын ичинен биздин ИАИП мамлекеттеринин ортосунда ар бир мамлекет өзүнүн автоматташтыруу, санариптештирүү процесстерин аткарып келатат. Бул жагынан бизде абдан чоң жыйынтык бар жана көрсөткүчтөрүбүз абдан жакшы десем болот. Себеби бажы көзөмөлүн натыйжалуу жогорулатуу жана бажылык башкаруунун баардык этаптарын, бизнес процесстерди ачык айкын көрсөтүү жана бажы кызматы менен
экономикалык ички иштерге жана сырткы иштерге катышкан бизнесмендер десек туура болобу, катышкан адамдар менен бажы кызматынын ортосундагы байланышты минималдаштыруу негизги биздин шартыбыз ошол. Ал максаттарды ишке ашыруу үчүн бизде мамлекеттик бажы кызматынын 2022-2024 жылга карата кабыл алынган өнүктүрүү концепциясы иштелип чыккан жана ал мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан бекитилген. Бул концепцияны ишке ашыруунун жыйынты боюнча биз бажы органдарынын ишинин принциптерин, негизги принциптерин дээрлик өзгөртөбүз. Демек, келген жүктү тарыздөөдө мисалы биз келечекте адам факторун жокко чыгаруу максаты жана минималдаштыруу деп айтпадымбы? Мисалга жанагы жүк ташуучу үйүнөн чыкпай, жана центр единого окна деген бирдиктүү терезе деген түшүнүк бар эмеспи? Ошонун принцибинин негизинде үйүндө отуруп акча төлөп жүгүн чыгарып алууга мүмкүнчүлүк алат. Толук эгерде ошол жүктүн арасында контрабандалык жүктөр, бажы эрежелерин бузууга түздөн түз тиешеси бар жүктөр эгерде баягы жок эсе болсо, анда биз мындай чоң көрсөткүчкө жетише алабыз. Эми бунун методиканы модулдары бизде толук бар. Азыркы күндө 22 жылдын жыйынтыгы менен биз биринчи кадамды таштадык деп айтсам болот. Кечирим сурайм. Негизи ар бир өткөрмө пункттардан, мисалы Кытай биздин эң негизги импорттоочу өлкө болуп эсептелинет. Бизге импорттук товардын дээрлик 80%-ын биз Кытай мамлекетинен азыркы күндө алып атабыз. Ал өткөрмө жайларда электрондук таразадан баштап ар бир видео байка жүргүзүү, көзөмөлдөөчү шарттарыбыз бар. Ар бир өткөн жүктүн, кирген жүктүн салмагы, кандай жүк менен кетип барат. Бизде ИДК бар, инспекционно-досмотровой комплекс деген рентген аппараттарыбыз. Ошолордун негизинде баягы мындай тобокел келтире турган моменттер, кайсыл жерде контрабанда бар, эмне жүк бар, ошонун баары көрүнүп турат. Ошол жерлерге баягы биздин адистер, инспекторлор, кызматкерлер ошону белгилеп тургандан жөнөтөт. Бул жер ачык, айкын негизинен. Анан негизги дагы бир айтып кете турган жагдай ушу онлайн түрүндө бул ар бир өтүп аткан процессти көрүп турууга мүмкүнчүлүк бар. Автоунаанын кирип аткандыгы, номери, айдоочунун ким экендиги, жарандыгы аныкталат, такталат жана сүрөтү көрүнүп турат онлайн режимде. Жана ошол жүк ташыган унаа бажы тарыздөө жайына киргенден баштап чыгып кеткенге чейин бажы көзөмөлүнүн алдында болот дагы ар бир моменттер бул жерден так маалымат гана алынып турат. Жана онлайн режиминде түшкөн төлөмдөр ар бир мүнөт сайын, секунд сайын бизде борбордук кырдаал бар, борбордук аппаратта көзөмөлдөөчү. Ошол жерден ар бир түшкөн маалымат, ар бир түшкөн акча каражаты мүнөт сайын бизде ачык айкын көрүнүп турат. Аны биз жогорку жетекчиликтер тарабына дагы аларга дагы коюп бергенбиз, алар дагы көрүп турушат. Андан сырткары да бир айтып кете турган нерсе, массалык маалымат каражаттары көп, социалдык тармактар дагы абдан көп, блогерлер дагы абдан көп. Бизде негизинен баягы элге дагы туура так маалымат жеткирип берүү үчүн биз алар менен дагы иштегенге, ачык айкын маалыматты аларга да көрсөтүп берүүгө
биз ар дайым баягы даярбыз жана эшигибиз ачык. Самат Сатарович, мынакей сиз айтпадыңызбы, ошолдо ортодогу адам факторун жокко чыгаруу аракети абдан күчөдү депчи. Мисалы үчүн ак иштеп аткан ишкерлер үйүндө отуруп эле ошол товары келатканда ошону көзөмөлдөсө болот турбайбы? Ошол эле видео байкоону жогорку жетекчилик дедиңиз. Бул жерде президент, министрлер кабинетинин төрагасы дагы каалаган учурда кирип бюджет ошол бажы кызматында коррупция болуп аткан жокпу? Дары эле видео байкоодон көрүп кое алат турбайбы демек туура системага кошулган. Сөзсүз бунун баарын биз камсыздоо программаларын иштеп чыктык. Буга бизде өзүнчө бажы кызматына дагы, салык кызматына дагы баягы биздин бажы кызматкерлер эмес, бирок баягы инженерно-технический группа деп баягы өзүнчө биздин өзүнүн кызматкерлерибиз бар. Жалаң айтишник жигиттер, кыздар бар. Алар баягы өзлөрүнүн патриоттулук сезимдерин менен биз конкурс жарыяладык. Өзлөрү келди бизге. Биз ушул системаны биз жасап беребиз. Биз ушул ишти алдыга жылдырып беребиз деп. Себеби бул жигиттер бизде Бишкек шаарындагы тез жардам ишканасын санариптештирүүсүн киргизип бериптир. Азыр биз эми баягы Азербайжан мамлекети, Өзбекстан мамлекети, башка ЕИП өлкөсүнүн ичиндеги мамлекеттер менен биргеликте бирдиктүү система болсун үчүн ушул иштерди жасап аракет кылып атабыз. Биринчи кадамдарды азыр 2022-жылы алдыга койдук. Биз чоң жетишкендикке жеттик, бирок алдыда дагы көптөгөн ар бир этап менен өтө турган процесстер бар. Ошонун жыйынтыгында акыры аягында келгенде бул бажы процедураларын ыңгайлаштыруу, шарт түзүп берүү ишкерлерге жана негизи эле соода экономикалык мамилелердин алкагында сооданы жөнөкөйлөштүрүү процесстерин камтыйт. Ошол себептен бул иш дагы жигердүү жүрмөкчү. 2024-жылга чейин дагы көп кадамдар жасалат. Бизде ар бир ай сайын ар бир жаңы программа иштелип чыгып, кийинки айда ошол программа ишке киргизилип толук мүнөздө, анан жана кийинки этапка баягы өтүп аткан учурубуз 2022-жылы мынакей Өзбекстан өлкөсү менен болгон биздин соода экономикалык мамиленин алкагында бажылык процедураларды жөнгө салуу боюнча биз абдан чоң иш жасадык. Себеби Өзбекстан өлкөсүндө баягы экспорттук потенциал абдан жогорку деңгээлде экен. Мисалга айтсак, мисалы 1 килограмм помидорду Өзбекстандан Кыргызстанга өткөрүп атканда, Өзбекстандын жараны айтат экен, биз Кыргызстанга 1 килограмм помидор экспорттадык. Баасы $50 же €50 өлчөмүндө деп. Эми $50 деги 1 килограмм помидор базарыбызда жок да мисалы. Бардык шарттарды камтып, бажы тариздөөдөн өтүп, бардык акча каражатын сарптагандан кийинки чыккан 1 килограмм помидордун баасы 200 сомго чыгып кетип атат да. Ошол моменттерди биз Өзбекстан мамлекети менен бажы комитетинин жетекчилиги менен сүйлөшүп, алардын автоматташтыруу, цифровизация, санариптештирүү процесстерин биздики менен бирге айкалыштырып, азыр мынакей 2022-жылдын 8 октябрында достук өткөрмө пункту толук мүнөздө электрондук жөн эле өткөрмө пункт эмес, электрондук өткөрмө пункт болуп ачылып, ага ЕИП мамлекеттеринен келген адистер эң жогорку бааны берип кетишти. Азыркы күндө ошо оперативдик маалыматтарды бири-бирибизден алууда бул маалымат азыр эки тараптан тең бирдей чыгып аткандыгын белгилейт. Ошентсе да контрабанданы кантип көзөмөлдөп атасыздар? Контрабанда ошого чараларды көрүп атасыздарбы? Мен ушу өзүм бажы кызматына келгенден тартып ушу контрабанда каршы күрөшүү бөлүмдөрүндө иштеп келдим. Мен бул проблеманы абдан жакшы билем. Иш абдан кооптуу, негиздүү, максатыбыз абдан чоң. Бул бажы тармагынын биринчи негизги максаты эми
жүктү тариздөө, андан бажы төлөмдөрүн алуу. Ошол эле учурда экинчи приоритеттүү тапшырма ошо биздики контрабандага каршы күрөшүү, баңгизаттарды мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү башкармалыктар бар бизде. Негизи эле бажы кызматы могу ички иштер министрлиги сыяктуу эле бизде укук коргоо органынын статусу бар. Ошол себептен бул мен жогоруда айткан биздин башкармалыктар эң жогорку деңгээлде азыр иштерди алып барып атат. Контрабанда азыркы күндө баягы өнүккөн мамлекеттердин ичинде дагы бар, бизде сөзсүз бар. Аны мен жок деп айта албаймын. Күрөшүү күчөп атат. Күрөшүү күчөгөн сайын контрабанданын баягы бажы эрежелерин бузуунун саны дагы өсүүдө. Демек, мынакей 22 жылдын 12 айында бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү бөлүмдөрү тарабынан бажы мыйзамдарынын жана укук бузуулардын жана экономикалык кылмыштардын жалпы саны 3802 факт аныкталып катталган. Укук бузуулар боюнча иштер 3547 иш ачылып, жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгы менен 24 миллион сомдон ашык айып пул салынып, ал мамлекеттик казынага өндүрүлгөн. Кошумча төлөм жана алдын алуу иш чараларынын алкагында 321 миллион сомдон ашык суммада бажы төлөмдөрү төлөнүп берилген. Эми мына ачылган кылмыштардын аныкталган иштер боюнча 255 иш кагыздар, материалдар башка мамлекеттик органдарга өткөрүлүп берген жана 244,2 миллион сом өлчөмүндө зыяндын орду толукталган. Самат Сатарович, сиз жогоруда эми 2023 жылга карата пландаштырган иштер тууралуу кыскараак айтып өттүңүз. Ошентсе дагы баягы жетекчи катары эң мындай көңүлүңүзгө турган принципиалдуу түрдө ушуну аткарыш керек деп аткан кандай пландарыңыз бар ушул жылга карата? Эң рахмат. Эң биринчиден биз жанагы жогоруда айткан ошо санариптештирүү, автоматташтыруу процесстерин ишке ашырып, жанагы адам факторун минималдаштыруу. Дагы бирден бир приоритеттүү тапшырмаларыбыздын бири болуп эсептелет. Контрабандага күрөшүү дагы бир приоритеттүү тапшырма. Ал эми 2023 жылга карата бизге 96,4 миллиарддык пландык болжолдук көрсөткүч бизге берилди. Ушул планды аткаруу боюнча биз жумушту алдыга карай жүргүзөбүз. Биздин эң алдыда койгон бирден бир чоң максаттарыбыздын жана мамлекет тарабынан, урматтуу президентибиз тарабынан коюлган тапшырманын аткарылышы. Мынакей быйыл 2022 жылы тарыхта болуп көрбөгөндөй, мен жогоруда айткандай, планды көрсөткүчтү аткардык. Эми мындан аркысындагы, мындан алдыга дагы жылдырышыбыз керек. Ошон үчүн 96 миллиард сомдук планды көрсөткүчтү биз толугу менен аткарып, ушул жылдагыдай дагы бир 100 чарык болсо экен деген деле баягы тилегибиз бар. Эң жакшы экен, мынакей бажы кызматы дегенде эле элдин көбү мына эгемендүүлүктүн жылдарынан бери бир коррупциялашкан мындай орган катары коомчулукта мындай пикир калыптанып калган да, мына ушул пикирди жок кылууга мүмкүнбү? Деги эле сиздер ички тартипте кандай карап атасыздар? Бизде ички иликтөө башкармалыгы бар. Эми аны көп жерде баягы жалпылаштырып айтканда баягы СБ деп коет. Бул ички коопсуздук кызматы жана коррупцияга каршы аракеттенүү өзүнчө башкармалык бар, бөлүмдөр бар. Алар толугу менен ишти алып барат. Азыркы күндө баягы пландык көрсөткүч ушундай болду деп жогоруда айтып өттүм. Бирок ошол эле учурда коррупцияга аралашкан биздин кызматкерлер дагы жок эмес, бар. Алардын бирден бир себеби, андай коррупцияга барган себеби, жана мен жогоруда айтып өткөндөй, товар өндүрүүчүлөр, товар ташуучулар өзлөрү баягы кээ бир учурда
көп учурда баягы туура эмес товарды алып келет. Ал андан бажы төлөмү көбүрөөк алыныш керек. Ошого аз төлөш үчүн анан сөзсүз баягы бажы тариздөө жайларында же өткөрмө пункттарда ошо көз жумуп коюуга өзлөрү акча сунуштап баштайт. Сөзсүз тиги дагы адам ал дагы алсам деген ойдо болот экен. Бул эми жана жогоруда айткандай бул адам фактору. Ошо экөөнүн ортосундагы байланыш, карым катнашты биз ошону түп тамыры менен жок кылышыбыз керек. Ошол төлөмдөрдү сиздер накталай эмес түрдө кылып атасыздар да туура эми? Электрондук түрдө төлөө. Электрондук түрдө төлөө ар бир маалымат барат. Ошол маалымат боюнча жана мыйзамдардын алкагында укуктук нормалардын негизинде белгиленген шарттарда барат. Ошол боюнча бизге төлөп берүүгө милдеттүү. Ал эми жанагы коррупцияга аралашкан кызматкерлер боюнча биз башка мамлекеттик органдар УКМКга же башка прокуратурага материалдары менен өткөрүп берип атабыз. Алар боюнча иштер жүрүп атат, чаралар колдонулуп атат. Жок эмес, бар. Канча тапсак дагы ошончо чыгып атат. Чындыгында туура сөздөн жаңылбашыбыз керек. Бажы кызматын илгертеден бери ушундай бир элдин көңүлүнүн түпкүрүндө калып калган бажычы болсо эле болду деп андай фактылар бар. Жок деп айта албайм мен. Аларды уламдан улам аныктап ачыкка чыгарып атабыз. Четинен баягы өзлөрүнүн жазаларында калып атат. Жумуштан айдалып атат. Мындай фактылар бизде абдан көп. Эми баягы коррупция десе эле баягы столду катургулап эле тиги коррупция менен күрөшүп атабыз деп эле анан тиги ар бир жыйындарга барганда кыйкырып өкүрүштүн кереги жок деп ойлойм мен. Биз акырын билебиз анын баарын. Бизде коррупция бар экенин баары билерин биз да билебиз. Ошон үчүн акырын иликтөө иштерин жүргүзүп катуу чараларды көрүүгө биз алдыга максат коебуз. Ал ишти биз жасап атабыз. Кыйкырбастан, эч кандай мындай реклама кылбастан өзүбүздүн ишибизди жүргүзүп атабыз. Жана башка мамлекеттик укук коргоо органдары менен ортобузда бизде карым катныш байланыш абдан чоң. Рахмат сизге атайын убакыт таап келип мына биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн 2023 жылы дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу радио угармандар, бизде Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Исабеков Самат Сатарович биздин биринчи радионун суроолоруна жооп берди. Дагы бизде көптөгөн суроолорубуз бар эле. Аны кийинки уктурууларыбызда кененирээк жооп алабыз деген биз биринчи радионун студиясынан ар дайым күтөбүз. Дагы 2023 жылдын ичинде ийгиликтериңиздер менен сөзсүз түрдө бөлүшүп кетесиз деген ойдобуз. Чоң рахмат, сиздерге дагы чоң ийгилик жетишкендиктерди каалайм. Жалпы эл журттагы аман болсун. 2023 жылга мен дагы айтып кетерим, мен ар дайым бул сөздү кайталоодон тажабайм. Ошо экономикалык иштерге катышкан бажы иштерине аралашкан биздин жарандар дагы ошо бажы эрежелерин бузбоого жана контрабанданы ташыбоого баягы үндөп кетет элем, чакырат элем. Ал эми сиздер менен кызматташууга мен ар дайым даярмын. Биз мындай иш план түзүп да койсок болот. 2023 жылга ар бир кварталга десекпи ушундай биздин ишти туура болуп аткан, туура эмес болуп аткан иштерди дагы чагылдырып элге көрсөтүп турууга сиздер менен кызматташууга ар дайым даярмын. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат. Биз албетте сиздин кызматташтыгыңызга кабыл алабыз. Ар дайым бажы кызматынын жаңылыктарын биринчи радио чагылтырууга дилгир. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биринчи радио өзүнүн